Beti bilan boshini pastlagan. Oyoq mana bir joyda qolganda. Bor. Ketgan yo'q. Mana bu ustiga yopgan, bosib olgan. Ularda o'ragan. Кара-Суу районунун Кызыл-Шарк айылынын 49 жаштагы тургуну эркек киши өзүнүн 36 жаштагы аялын муузда өлтүрүп, сөөгүн ушул сандыкка бекитип койгон. Маркум кыздын сөөгүн 6 күндөн кийин гана атасы таап алган. 36 жаштагы аялдын артында 4 баласы калды. Men usta bolam bilan kun ko'rishim kerak. 14 yashar, 10 yashar, 5 yashar qoldi. Qo'rqyapman, kecha chiqolmayman. Erimni yetalab chiqaman, bu yoqqa kelolmayman. Aymondan tusholmayman. Qo'rqyapman. Ushagan kecha ushalib, ko'zim bilan ko'rganim uchun kecha sekin ushaldi-yu, endi podvaldan chiqolmas deb yurib chiqdim. Yana bilmayman, bunga boram. Жолдошунун колунан мыкаачылык менен ажал тапкан 36 жаштагы Зулмухар Акбарованын үй бүлөсү кан жутуп олтурат. Жаш келин өткөн жылы гана экинчи турмуш катары 49 жаштагы Зафар Кыргызбаев аттуу жаран менен баш кошуп бирге жашап келе жаткан. Каза болгон келиндин үйү жакындары менен бир короодо болгон. Окуя орун алган күнү маркумдун апасы эч нерседен шек санабай шектүүгө чай берип чыкканын айтат. Кызын сураганда кайын журтуна кеткенин айткан шектүү аялын мыкаачылык менен өлтүрүп чоң сандыгына бекитип койгон. Жансыз дененин жагымсыз жытынан 6 күндөн кийин гана атасы таап алган. Xo'jayinim ishdan damalaman deb kirdi. Damalaman deb kirdi. Жолдошум жумуштан үйгө дем алганы келген болчу. Балдарым кызым жашаган үйдөн жагымсыз жыт келип жатканын байкап, айтып калышты. Мен күйөөмө барып карап келчи деп жөнөттүм. Аңгыча эле кыйкырып, кызымдын өлүгү жатат деп жатып калды. Hamirim qilib bo'lishim bilaman, vodoq deb yugurib chiqdi, bolam sondiqda yotdi, o'likdi. 6 kun yotib qoldi. Asha hid kelib qolganidan bilib qoldik-da. U odam kirdi, ko'rdi, ochdi. O'sha molarga o'ragan, ustiga yopgan, molar 4 dedi, turib ustiga o'ragan. Birinchisi Ashani boshi bilan yopgan. Yopib turib, molarni ashinday qilib yopib, yig'ib qadimgidek qilib qo'yganda. Маркум келиндин жакындары кызынын өлүмүнө жер талаш себеп болгон деп болжоп жатат. Буга чейин шектүү үйдө өз намына өткөрүп берүүнү талап кылып жүргөнүн билдирди. Жаш келиндин артында 3 кыз, 1 улуу калды. Келиндин жакындары шектүү буга чейин дагы адам өлтүрүп жүргөн деп шек санашат. Бу жер талашканмыкин деппанда, аны өзүмгө ham айтууда. Жер талашкан деп ойлоп жатам. Өзүмө дагы айтып, үйдө өткөрүп берүүнү сураганда жок деген эмесмин. 11 000 сом берсең намыңа которуп берем деген болчум. Жада калса бул мыкаачы өгөй балдарын дагы өз атыма которуп караймын деп бизге айткан эле. Муну эрге берип алдым. Бу энди соппас эди. Şu малашын ичиге койгон экен пичак. Бычакты ушул кыямдардын ичине бекиткен экен. Биз көргөн жокпуз аны дагы. Биринчи муунтуп, андан кийин бөйрөгүнө сайган. Эгер биринчи бычактаганда биз анын үнүн угат элек. Буққан, овал буққан. Биринчи боғып, али пресс ип bilan bo'g'ib turib, ovozini chiqarmaganda qanday ovoz chiqdi eshitamiz. Buqqan bo'g'ib turib, meni kim pichoqlagan, sondiqqa qanday solgan, boshqa qilgan bilmayman men. Шектүү Зафар Кыргызбаев окуядан 15 күн өткөндөн кийин гана Өзгөн районунан кармалып кылмышын мойнуна алган. Учурда Кара-Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Шектүү мурда дагы Казакстанда соттолуп чыккан. Ош облусунда өткөн жылы күйөөсүнүн колунан ажал тапкан 2 аял катталса, бул коомчулуктун үрөйүн учурган окуя быйылкы жылдагы биринчи факты болуп калды. Тергөө иштери жүрүп жаткан. 2022 жылдын 14 декабрында Кара-Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө кызматынын ыкчам издөө иш чаралары негизинде Өзгөн районунун тургуну 49 жаштагы жаран Өзгөн районунун аймагында кармалып, ошол жогоруда көрсөтүлгөн кылмышка тиешелүү экендиги катталып, ошол кармалган.
11 декабрда Сокулук районунда 24 жаштагы келин киши колдуу болуп, анын өлүмүнө шектүү катары жарандык некедеги күйөөсү кармалган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, соңку 2 жылда өлкөдө үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза тапты. Жыл сайын 10 миңдей аял үйүндө зомбулукка кабылат. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.